Hindistan менен Кыргызстан беришип атат биякта. Hindistan менен Кыргызстан. Бишкектин 7 апрель жана Огунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жергиликтүү тургундарды сабаган чет элдиктерден өч алгысы келген 200дөн ашык жигит чогулду. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Алардын айтымында окуя болгон жерде милиция кызматкерлери да жүрүшөт. Буга чейин 13-майда Бишкекте чет элдиктердин катышуусунда массалык мушташ болгону маалымдалган. Окуя чет элдиктер жашаган жатаканалардын биринин короосунда болгон. Алар бир нече жергиликтүү тургундарды сабап салган. Булак маалымат Кейджей.